Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырлуу ыргыз элим, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Кереметтүү суу самыр өрөөнүнөн, суу самыр талаасынан, Ош Бишкек трассасынан жалпыңыздарга жалындуу жылуу салам жолдойбуз. Урматтуу мекендештер, биз бүгүн Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду, урматтуу мекендештер, 26 болуп калды, 26 апрель. Мына борборубуз Бишкектен Ошко сапар алдык эмес. Биз азыр бул жерден оңго бурулабыз дагы. Ош жалап аткан эмес. Манас атабыздын өрөөнү болгон Талас районуна сапар алдык иншалла. Манакей керемет. Талас жергеси кадимки суу самырдан кирип кетет. Бул жерден өтсөң, өтмөк ашуусун ашып, анан Талас жерине келип барасың. Кыскасы, мына ушинтип биз буйрук экен, Алла таалам насип кылган экен бүгүнкү күндү. Мына ушинтип Талас өрөөнүнө, Талас жергесине, Талас элине, Таластагы чыныгы муктаждарга Алла таалам бизди ушундай жол тарттырган экен. Барып ушу муктаждардын дуасын алып, Рамазанга карата ушул орозо баштыкчыларыбызды таркатып, ой сешине кайдан орозо баштыкчыларыбызды таркатып, анан бир элибиздин дуасын алып, андан сырткары бир ушундай интернат мектеп дагы бар, ал жерде дагы ошо ар кандай ооруган балдар дагы билим алышат. Мына ошондой жерлерден зыярат кылып кайтабыз деген жакшы ниет менен кетип баратабыз. Заодно Таластын болбой калган жолдорун көргөзүп болот экенбиз. Мынакей жогорку жактан Таластын колунда бар байкелер, жогору жакта иштеген байкелер көрүп калса мына жолуңуздар. Мен көргөзбөсөм деле көрүп билсеңиздер керек, бирок уят, бул нерсе уят. Таласка биз го иш чара менен кетип баратабыз. Анча-мынча туристтер Манас ордого, Манас атабыздын күмбөзүнө зыярат кылганы барышат. Ал жака зыярат кылганы барат, мынтип жаман жолуңуздарды көрүп, Кыргызстандын жолу бар ушуп турбай элебесин кыскасы. Мына ушундай достор мекендештер, мен бул ирет ушул Таласка дагы деле жалгыз чыкканым жок албетте. Таласка ушундай бир мыкты агабыз бар, биздин командабызга жакындап. Салам алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы. Зерикпей айдап келатасызбы? Жок. Эч кандай кызыктуу, сонун. Менен жүргөнүн өзү кызыктуу. Мына Мээринбек агабыз менен келатабыз. Бул Мээринбек агабыз Зульфия эженин илгертен ушул радио угарман болуп, ушундай бир кабарлашып калган учур экен. Өткөндө көлгө дагы алып алсак болмок экенсиз да, Асылбек каар болуп барганда. Андан мурда көлгө барып келдик го экөөбүз айтканда, Биз кечекеде көлгө нарында кыдырып кайттык да. Таласка биз мына ушундай иш чара менен кетип атабыз. Асылбек каар кем, Асылбек досум болсо убада берип кошо барам Таласка мен. Ошо сиз менен иш чараңызга колдоп жаныңызда. Андан сырткары мен Таластан мен издеп таап келишим керек деп коет. Мен издеп таап келесиң амбай? Десем эле, мен издеп жүрөм, сиз билбей элесизби? Мен 2 жылдан бери мен сизге аял издеп жүрөм деп эле ушу каарге күйдүбү мага. Асылбек каарге мага күйүп алып эле ушин кайерге барсам мага кыз издеп, аял издеп эле сураштыра калып эле жанайын. Кече бир жерге ифтарга барсак деле кимиңер бойдоксуңар, каяктан болосуңар анан деп эле сураштыра калып эле. Мында аягына чейин сурабайт десеңиз, мында жөн эле сурап коет да. Же өзүнө заатуу экинчисине издеп жүрөбүз, түшүнбөй калдым кыскасы. Эфирден айтып коеюн, көрүп калсаңыз. Асылбек кааркем, балким бул кааркем шариятка таянып экинчисин өзү издеп жүргөндүр. Мени шылтоолоп калып эле. Антпес аялына шылтоо жок да. Туурабы? Ооба да. Каяка барасың десе, медерге издеп келегенин дегенге оңой да. Медердин ишине жардам берип келе калайын деген оңой. Аялдар ишенип калып кетет.
Ошол сөздү издеп жүрөбүз, түшүнбөй калдым. Кыскасы, бүгүн биз менен кошо Таласка чыкмак эле, барып келем деп аткан, Таласты көрүлө келе алуулайын деп аткам. Анан себептер менен барбай калдым, билбейм. Эмне менен барбай калдым, бирок убада берип аткам. Мына ушундай достор, мекендештер, биз Талас өрөөнүнө көздөй сапар алдык. Талас өрөөнүндө эле кетип баратабыз, ушу Талас областынын Таласка караган жериндеги Өтмөк ашуусуна. Багындай өтмөк ашууга жармашып калдык деп коет. Ошого жабышып калдык кыскасы. Азыр жабышып отуруп ашып кетебиз кыскасы. Байке, шашпайлай дебириңиз. Бу байке машинасын аябайт экен. Жол негизи абдан эле бузулуп калыптыр, чындыгында. Кадабай жол, а? Жол негизинде. Жол чындыгында эле. Биз урматтуу мекендештер Таласка келгенбиз, барганбыз. Бул Рамазан айында Кудайым ушундай бизге бир күч кубат берди да эмнегедир. Баштаганда эле Жалал Абад областынан баштадык. Рамазан айында достор, мына ушул быйылкы Рамазан айында. Андан нары өтүп Ошко бардык. Ошто сонун иш-чараны өткөрдүк дагы. Оштон бери көздөй Чүй жакты салдык. Чүйгө келдик. Чүйдө иш-чараны өткөрдүк дагы. Чүйдөн туруп наркерки иштер жасадык да, андан нары Ысык көлгө өтүп кеттик, көрдүңүздөр. Ысык көлдү кыдырып, ал жакта Ысык көлдөгү апаларыбыздын дубасын алып туруп, андан бери келип нарын Кочкордон энелерибиздин дубасын алдык. Эсептеп келатам туугандар, караңыздар. Эми болсо Рамазан бүтө элек, мына Таласты көздөп кетип баратабыз, караңыздар. Кыскасы мен Рамазан айы бүтө элек жатып, кайра Жалал Абад өзүмдүн кичи мекениме жетип барып калышым керек иншалла. Ниет ушундай, баары ниетке баглык. Кыскасы Рамазан айында биз бул Ороз айында 6 областты кыдырыппыз. 6 областтын апаларынын дубасын алыппыз. Не деген керемет, Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Ушул күндү буйруган экен, насип кылган экен. Ушундай иш-чараны өткөрүп, ушул иштерге себепкер болуп кетип баратабыз. Анан туугандар, ушул Таласка барабыз десек, бир эжебиздин атын эсимен чыгып калды, кап десе түндө эле атын сурадым. Кыскасы, чет жакта иштеген бир туугандарыбыз, аманатыңыздарды жөнөттүңүздөр. Мына ошол сиздердин аманатыңыздарды чогултуп алып, Таласка бүгүн элибизден кабар алып, муктаждардын дубасын алып, зыяратыңызды бул жактан зыярат кылып, ушу ихсаныңыздарды бул жакка таркатып келейин деп кетип баратам. Кече күнү негизи Ысык көл нарынга барып келгенде эле негизи чынын айтканда акыркыбызды таркатып келгенбиз. Кайра Бишкекте иштерибизди бүткөнчө 3-4 күндө ушу эл журтубуз салып, аманат жардам жөнөттү эле, Орозов фитердип. Мына ушулордун баарын чогултуп алып, бүгүн Таласка кетип баратабыз. Кыскасы, сиздер ишенип колдоп жөнөткөн 1000 сомду, 2000 сомду, андан дагы көп жардам берген аманатыңыздардын баарын чогултуп алып, урматтуу достор, күндө 100 сом, 50 сомдон салып аткан бир туугандарыбыз бар. Таң каласың, картага, Сбербанк картага. Мына ошол аманаттардын баарын чогултуп алып, кыскасы бул жака зыяратка кетип баратабыз. Мына ушундай. Таласка дагы үй салсак деген ниетибиз бар, албетте салабыз. Кудайым ден соолук берип турса, алтын башыбызды аман кылып турса, албетте сөзсүз Таластагы чыныгы муктаждарды издеп таап салабыз. Үй сала элек областыбыз Талас, Чүй жана Нарын областы калды чындыгында. Бирок Нарында буга чейин бир тобуна үйлөрүнө жардам бергенбиз. Өзүбүз 0дон баштап сала элекпиз да. Кудай калса аны да салабыз. Мына ушундай Кыргызстанды сагынгандар болсо, Ала тоону, Ак Карлуу, Ала Булут айлап турган мондай зоолу аска зоолорубузду, тоолорубузду сагынган, миграцияда жүргөн, мигрант болуп жүргөн мекендештерибизге кичинекей болсо да сагынычыңыздарды таркатып коелу. Музыка менен коюп берсек болот эле, бирок музыка нарушение берип коет, авторский музыка болбой калат. Анан урматтуу мекендештер, мен сиздерден бир нерсени өтүнүп кетем да, мен сиздерге бир ашыкча жолто берип турган, же тынчыңыздарды ала турган, же бир көңүлүңүздөрдү ренжите турган бир видеолорду чыгарганым жок болсом керек, Баарыңыздарга эле бир көңүлдүү эле видео тартып чыгарып атам.
эми баягы кээ бир адамдар үлгү алсын деп ушул инсандардын жашоо шартын көрүп бир кандай десем Кудай берип атканына шүгүр кылса экен деп ушундай үлгү катары чыгарып келет. Шашпай кайдаңызчы. Такылган. Анан достор, ушул видеолорго мен сиздерден суранам да, мына кечээки чыгарган видео 20 миңге жакын адам көрдү. А бирок 20 миң көргөн көрүүчү ол класс, мондай класс болот да. Мондай ушундай классты болгону бир 1000ге жетпеген эле адам басыптыр да. Жөн эле бир эле кнопканы басып коет, эчтеке сурабайт. Сураныч тугандар. Но классты басып койсоңуздар мындай лайкты бассаңыздар, анан бул жагында лайк бар, буну басасыздар дагы, бул жагында кызыл подписаться деген бар. Аны басып койсоңуздар, сиздерден эчтеке сурабайт тугандар. Ошону басып койсоңуздар, себеби канчалык дагы көп адамдар көрөт да, көп адамдарга бул видеолор жетет, информация жетет дегенде. Ошон үчүн мен сиздерден суранып кетем, лайктарды көп басыңыздар тугандар. Момундай болгон лайктарды басалы гана аянбаңыздарчы. Эчтеке сурабайт мындай. Бейлди кенен койгула. Ушул видеону көп адамдар көрсүн. Бул эле видео эмес, ар бир видеолорду көп кишиге жетсин, маалыматтар жетип турсун. Иштер жеңил кетет. Жакында муктаждар комплексин баштайбыз деп атабыз. Жер издеп жүрөбүз. Бишкекте мен неге көпкө жүрүп калдым тугандар? Мен кече биздин мамлекетибиздин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичке жана Жогорку Кеңештин төрагасына Бишкек шаарынын борбордун өзүнөн болбосо дагы, бирок шаарга жакын райондордон участок жер кайрылып, кече кайрылуу кагазын киргиздим, буюрса. Буга чейин төраганга кирип ушул жөнүндө сүйлөшүп чыккам. Эгер жер берилип калган болсо, бияка ушу муктаждар комплексин баштайт элек тугандар. Ушу өзүмдүн деле өмүрүмдү, убактымды ушул тобокелге салып, ушул жакта жүрүп комплекс салып кетейин десем, бир жер бере калып пайдаланып калышкан киши болбой атат чындыгындачы. Байлап калган киши болбой атат. Кайра ош жака тартып кетип аткан кишилер болуп атат. Кайра ошко кетип калышыбыз мүмкүн болуп турат тугандар. Анан таарынып калбаңыздар. Участокту мен баасын сурасам, $50,000 $150 000 чейин экен. Ойбой, мен жер карап алап калат элек деп соцтарма аркылуу айтып койсом, бирөө чыгыптыр. 16 сотик жер бар эле Аламидин жакта. Ошол жерди кичине курулуш эмелери бар, $150,000 деп атам дейт. Ами ал акча каяктан? $150,000 мен жалган айтпасам, аябай бир экономдосом 3 муктаждар комплексин бүтүрөм. Чын айтайын, 3 комплекс бүтүрөм. Жалал Абадтагы муктаждар комплексине 12,5 миллион сом эле кеткен. Ал деген бир $50,000 деле жетпейт. Чындыгында. Мына жок дегенде 150 миңге чек-чеге бүт шарттарын укка жерди сатып алсаң деле 2 комплекс бүтүрсөң болот да. Каякта жигит ал акчага? Кыскасы ушундай. Ошон үчүн кеңиңиздер, колдооңуздар тугандар. Биз тыбырчылап эле, тырбалаңдап эле аракет кылып атам, колдон келишинче элечи. Кичинекей эле фондбуз негизи. Колдон келишинче аракет кылып атам. Кече дагы бир чоң кишилер менен отурдук. Чоң фонддун жетекчилери менен кечкурун отурдук бир жердечи. Аларды деген колдоп турган арабтар бар экен, спонсорлор бар экен. А бизде каякта? Мен арабтарга деле кайрылбайм негизи. Бирок колдорлар кыргыздарга деле кайрылбадым. Соцтарма аркылуу эле кайрылып коем. Көңүлдүү барлар келиңиздер депчи. Анан бирөөнүн эшигин барып кага элекмин чындыгын айткандачы. Ушундай достор мекендештер, келиңиздер, андан көрө колдоп бериңиздер, колдоңуздар. Бул иш басаңда болуп кетпесин, тескерисинче алууланып бир ишке чоң ишке айлансын. Өзүңүздүн ынтымактуулугуңузду көргөзөлү. Албетте мен кыбырап жүргөндөр мен өзүм үчүн туура айтышыңыздар деле мүмкүн. Сен бирөө мажбурлап атабы, өзүң үчүн кылтасың депчи. Ооба, өзүм үчүн, өзүмдүн да болгондо акыретим үчүн аракет кылып атам. Бирок өзүм үчүн өзүмдө эле калбастан, өзгөлөрдүн да акыретине себепкер болуп калайлы деген аракетте жүрөбүз да. Өзгөлөрдүн дагы акыретине соо иштеп калсын деп. Өзүмчүл болбой эле деп атабыз бул кыска өмүрдөчү. Ушундай достор мекендештер. Кандай дейсиз Мээрмек байке? Эң туура негизи, албетте.
жакадан баш жеңген кол чыгарган Марас атабыздын жети осуятынын биринде бар го. Ошондой эле негизи колдон келсе дарыгибиздер колдоо көргөзүп ошо колдоо көргөзүүнүн аркасы менен соо бишил акыретке азык топтоп калсак эң сонун болчу да. Алла разы болсун. Колдон келсе мүмкүн болушунча колдон келген жардамыбызды бергенге аракет кылалы. Сиздин бул мына монтип жүргөн жардамыңыз ушул жардам да. Сиздин колуңуздан келеткен, мына биз дал болуп келатасыз кошо. Ар бирибиз эле колубуздан келген ишти эле жасап коюш керек. Колдон келген эле. Мен кыйнабайбыз деле, ооба ар бир адам колунан келген элечи. Ар бирибиз колубуздан келген эле кылып турсак, биз Кыргызстанды өзүбүз эле өнүктүрүп алабыз. Анан түрктөрдү, арабтарды, да чет жактарды карап отурабыз. Айланайын. Биз кыргыз ким болгонбуз мына? Кыргыз ким болгонбуз мына Манас атабыздан Берме экөөбүз айткандай, жети осуятын окуп чыксак билебиз. Ошондо эле баары камтылган. Баарды камтылган. Жөн эле денеңди титиретет, денеңди чымыратат. Кыргыз болуп жаралганыңа шүгүр кыласың. Өзүңчө дух аласың. Чындыгындачы башкача бир дух пайда болот. Мынакей өтмөк ашыбызга келип калдык. 26. Ушунча бийик бе? Азыр биз ошондо эң чокусуна келдик бе? Эң чокусуна келдик, Кудай буйруса. Нарыбызды таласты көздөй ылдыйлап баштадык. Ылдыйлап баштадык. Эң кейиптеп коет, а? Эң кейип. Эң кейип эспирим ими болайын деген жактан чыкканбы? Ошондо сөздөн чыккан да. Ылдый чечсеңиз чыкашып алайын. Эң кейип эспи дейт. А эмнеге түшүнбөдүм десе, ими болайын дедим эле мындай. Ар жердин сонун сөздөрү бар да туугандар. Карагылачы, мына алабылып өзүнчө. Аккар жаңыдан кетип аткан учур экен. Сонун учурда келатпыз биз. Кулда бир кичинекей болсо эстелик калат экен, Кудай кааласа. Ушундай достор, анда эмесе тынч болуңуздар. Таластан бизди күтүп аткан мекендештерибиз бар. Бүгүндөн баштайбыз биз. Бүгүндөн баштап зыяратыбызды баштайбыз. Эгерде Таласта ушунчалык муктаждар болсо, сунуштуруулар болгон болсо, же жана башка сунуштуруулар болгон болсо, биздин WhatsApp байланыш номерибиз бар. 705.337790. Чалсаңыздар ала албай калган болсок, иш үстүндө жүрүп ала албай калышыбыз мүмкүн убагында. WhatsApp бар, WhatsAppка сөзсүз жазып койгула, анан сразу дароо капа кула калбай, WhatsApp номерге жазыңыздар, кайрылууңуздарды, туура түшүнөлү бири-бирибизди, туура түшүнүп колдойлу туугандар. Мына ушундай. Анда эмесе аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ой, Таластын жакшылары. Жазыңыздар, кабарлашыңыздар, байланышыңыздар. Таласта бүгүн айткандай Мермек байге ифтарда күтүп аткандар бар десеңиз. Сонун адамдар күтүп тургандар бар. Айтып болгус адамдар күтүп тургандар бар. Кудай кааласа бар. Барбы? Кулагым чалгандар бар. Балки ошол нерсеге жолугуп, ошол нерсенин болуп кетиши мүмкүн бе? Түптөлүшүнө кичине себепкер болуп калат. Ой, анаке. Балки ошол убактында жакшылык үстүндө турган кезде ушундай болду эле деп мен бир машалла. Айтып өткөнгө бир аз болсо дагы бир сөз болуп калат. Негедир Таластын жакшылары мененчи көп мындай жакшы иштерде себепкер болдум. Мына кече дагы бир карындашыбыз Бишкекте Зулфия эжебизге бир өзгөчө чөбелектерин алып келип зыярат кылып кетти. Аты Адилла экен, машалла, Бишкекте иштейт экен. Андан кийин Асылбектин үй бүлөсүнө кийим кечек кылып келиптир. Замзам суу, куурма финике, куурмалардын баягы кымбаттарынчы мындай. Тапшырып атканыңызга мен да көп болуп калдым. Көрдүңүз, Жана баласы сүйүнгөн айттыңыз, Сүйүнгөн айттыңыз, мен ушунчалык көзүнө жаш алгым келип кетти. Ушундай сүйүндү, бирокчу карындаштарыбыз бар экен чындыгында. Менин дагы чет жака чыгуума себепкер болуп калган бир топ карындаштарыбыз болуп калган. Таластан колдоочулар жок эмес, бар. Алла разы болсун. Талас эли. Баары бир деле Манастын андай каны бар да сиздерде. Эми бардыгыбыз ар бир кыргыздын эле каны бар, бирок ошентсе деле Айкөл Манастын сиздерге жакын дегендей баары бирчи. Мына ушундай достор, мекендештер, эми Таластын кайсы ыры бар эле? Токоюм бойлоп баратсам, мына ушул ырдарды айыз буйрса. Көзгө жаш алган. Азыр Таластын токоюна жеткендер дайыз го дейм муну. Мен таң калып атам, Таласта токой жок эле, эмнеге бул токойду кошулду? Негизи токой бар. Бар. Токойду бойлоп жол кетет. Койчу. Ошону жээктеп барат. Жалал Абаддагы, Арсланга, Каралмадагыдай токойлор болсо анда
болбой эле кибинге айлантып алышмак окшойт негизи азыр эми баягы жеринен көргөн жакшы азыр барбы кудай буюрса жээкте бараткан учурда таласка барганда жарыктыкка барып барганмын бирок көргөн эмесмин азыр саат деген 5-тен 24 өтүптүр эгер ошодон жарыктай өтсөк кудай буюрса көрөт экенбиз ошол жерден анан видеого түшүрөбүз султан элди караткан бизге жашануу ишиң да мүмкүн да алыстан келген адамдар жеткисине келбейт айы таластан десек бияктан шаң өтүп кетет экен да деп эле ушурдап калат окшойбуз чамасы ушуну көбүрөөк ырдап каласыңбы деп да күтүп атам да ушуну деле ырдап каласыңбы буйрук кудайдын буйругу кудай насиптеп коет кудайдын буйругу андай мына ушундай достор узак жолдордо узак сапарларда сонун жолдор ат баспайм деген жерин үч басам деп коебу мен анда санда эле келип атам деп атпайсыңбы көбүрөөк келип каласың деп да ойлоп кетип атпаймынбы Яден сүйлөп атат байкем да чото балким ушул жолдун оболушта да себепкер болуп калар экенсиң жанагы жогоруда айтып өткөн амин деп коелучу балким ал күндөр алыс эмес чыгар бүгүн буйруса зыяратыбыздын башын баштап эртең менен урматтуу мекендештер кудай кааласа Манас атабыздын күмбөзүнө барып Куран окуп мына ошодон баштайбыз буйруса Мермек байке кудай буйрса андан кийин иштерибизди баштайбыз буйруса азыр биз бараткан жерден ушундай Талас шаарынын центрине баратабыз азыр Талас шаары, Талас райондору ошол жактарда бери көздөй эмеге чейин Манас ордого чейин канча болуп калат тургандар балким Таласта тургандар ошондой комментарийга жазып койгула да кайра канча аралыгы канча болуп калат биз азыр Талас шаарында күтүп аткандар бар андан ары Талас райондорунда ушул жактарды күтөбүз кыскасы аманчылыктарда көрүшкөнчө достор туугандар лайктарды көп басыңыздар көп бул видеого айткандек ой пикир бөлүшүңүздөр сөзсүз жакшы ойлор менен бөлүшүңүздөр колдон келсе жакшы сөз жан эркитеттик сиздердин ар бир жакшы сөзүңүздөр бизге дем күч мынакей медиалибизге иштөөсүнө мындан аркы дагы көп ушундай кайрымдуулук иштерге көп кылышына түрткү берет мындай айтканда туура айтасыз жакшы сөздөн эч аябамаңыздар негизи бизде көбүнчөсү муктаждык ушундай болот баягы материалдык эмес моралдык жактан колдоого муктаж болобуз да чын жакшы сөз өзүңүз айткандай жан эркитет ошол жакшы сөздөр жөн эле ооздон воздух менен чыгат эчтеке деле сурабайт бирок ошо жакшы сөздөрүбүздү деле арнай албай калдык азыр акыркы замандачы ошондон да аянып калды да ушунчалык жалкоо болуп кеттикпи ошондой эле болуп калдык сөз айтып койгонго дагы ушу бармактын 2 кнопка басып койгонго дагы мен мурда кайрылбаш элем класс баскыла лайк баскыла деп көрсө көбүрөөк басса көбүрөөк адамга маалымат жетет экен дагы бул иштер жеңилирээк болот да кыскасы ушундай достор көрүшкөнчө тынч болгула аман болгула аманчылыктарда көрүшкөнчө Талас эли бизди тосуп алыңыздар күтүп алыңыздар